Assalamu alaikum. Балдарым, қыздарым. Сіздер менен көрүшкөнүмө аябай кубанычтамын. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Аманат деген оңой сөз эмес. Аманат дегенде кыскача айтканда, бул сеники эмес деген сөз да. Колдон колго өтө турган, колдон колго өтпөсө дагы бир күн башталса бир күн бүтө турган, колуңа киргенден кайра чыга турган нерсени аманат деп коет. Адамдардын эң чоң каталыгы ошол аманатты менчик деп ойлоп алат. Чын-чыны келгенде сенин өмүрүң деле аманат, өмүр сеники эмес. Жаштык да сеники эмес. Жаштык сеники болгондо кетирбей кармап калмаксың. Өмүр сеники болгондо өлмөк эмес. Ден соолук да аманат, ошон үчүн ичпегиле, чекпегиле, кыжылат болбогула, ашча жебегиле деп бекер айтылбайт, анткени аманатка кыянаттык болуп калат. Кийин үйлөнөсүңөр, үйлөнгөндө аялыңар да аманат болот, турмушка чыккан күйөөңөр да аманат болот. Бекеринен айтылбайт, эгерде үйлөнсөң, аялың муздак сууга колун салбасын. Эгерде муздак сууга колун салса, бул анын ден соолугуна кылган кыянаттык. Сен аны күңдү алган жоксуң, кулду алган жоксуң, аялдын ден соолугу да сенин аманатың, абийири да сенин аманатың. Анын жакшы жашоосу сенин мойнуңдагы милдет. Ошол сыяктуу эле мамлекеттик кызматтагы бул аманат. Мына мен министр болчумун, азыр министр эмесмин. Кандай алсам ошондой тапшырып бердим. Депутат болчумун, азыр депутат эмесмин. Андан мурда президенттин аппаратында иштедим. Андан кийинчерээк Имам фондунда иштедим. Маданият министринин орун басары болдук. Эң биринчи Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетине мугалим болгонмун. Ушунун баардыгы аманат. Ошон үчүн аманатка кыянат кылба, аманаттын акысын бер дейт. Кыянат кылбаган башка, акысын берген башка. Азыр силердин жаштыгыңар да аманат. Жаштык жашырынып кетет деген бир сөз бар да. Мен кече Меккеде жүргөндө 48ге чыктым, ошол жерде ыр жаздым 48 деген. Көп сыноодон өткөн кезим, жаштыктан ортон жашка көчкөн кезим деп. Билинбей өтүп кетет. Алдынан карасаң бүт-бөчтөй көрүнүп берет, бирок бир күн карасаң эле жок. Баягы жаштык жок, баягы мастык жок. Кичинекей кезиңерде айтчу эле, Түкүнчөн жаштык кыз экен. Көз алчада экен, козу моймосуп турат экен. Ал сөздөрдү укпай калганга канча болду. Ушинтип жылдар күндөр өтө берет. Анан ушул аманат мектебин неге негиздеген деген суроо туулат экен. Ошол мезгилде бир сөздөр айтылган, Кадырбеков өзүнө команда топтоп атат, башка кылып атат. Мына сурагыла доорундо мен балдарды азыркыга чейин тааныбайм көпчүлүгүн. Ким активдүү болсо, анча-мынча ушуга чейин байланышып жүрсө, ошолорду тааныйм. Бирок көпчүлүгүн мен тааныбайм. Көпчүлүгүн бир жолу көрдүм. Ушундай баарлаштык. Эми ушу силердин баарыңарды эле эстеп кала албайм чындыгында. Максат ал эмес да. Максат мендеги анча-мынча тажрыйбадагы аманат ошол аманатты тапшырып коеюн деген нерсе. Анча-мынча көргөн билгеним бул менин аманатым. Ошол менде калып кетсе, бул да аманатка кыянаттык. Илим билим барго, сенде калып кетпеш керек, ал өтүш керек. Эмне үчүн чубагачы болду? Азыр андай алымдар бар, бирок айтпай дебей эле жүрөт да. Чубагачы өмүрүн ошо билим башкаларга бергендерге арнады. Ошон үчүн аз да болсо мамлекеттик кызматта иштедик, ичинен көрдүк, кандай көйгөйлөр бар, кандай проблемалар бар, анын миссиясы, максаты эмне, ошонун колундан келишинче кийинки муундарга түшүндүрүп берейин. Кыргызда бир сөз бар, сөздү укканга айт дейт. Ал эми сууну сиңген жерге төк дейт да. Көрүнгөнгө барып айта бербейсиң, мамлекет кызматы андай, мындай. Ошого бир аманат деген мектеп түптөдүк. Жөн эле өткөн жоксуңар, конкурстан өттүңөрбү, сынактан өттүңөрбү, оңой болгон жок. Бияка келгенден оңой көрүнө берет, бирок силердин ордуңарда болсак деп тилек кылгандар канча. Азыр кечиккен себеби мечитте бир бала келип алып убактымды алды. Не дейт? Аманат деген мектепке кантип өтсөм болот дейт. Конкурска катышсам, азыр эле документ тапшырып койсом болобу? Жок, мен жарыяланат дедим. Азыр катышуулар аябай көп болуп атат, ошон үчүн кыска мөөнөттө болуп калды. 2 айлык мурда узагыраак кылат элек. Ошон үчүн болгон эле ушул ниет болду да. Болгон эле айтайлы дейли. Анан мамлекет деген бир чоң аманат бар. Биз азыр мамлекетибизди алып кетүүгө даярбызбы? Кептин баары ошондо да. Эгемендүүлүк деген оңой нерсе эмес, ал үчүн ач калганга, кеч калганга адам даяр болуш керек. Ушундай мамлекеттер бар, Советтер Союзунун учурунда эгемендүүлүктү каалаган. Литва, Латвия, Эстония дегендер. Биз ошол мезгилде улуу атабыз Ленин жаштын берген тилегин деп жүргөнбүз. Коммунисттик партия бизди адам кылды деп жүргөнбүз. Өзүбүздүн сабактарда өзүбүздү кемситти деп сабак өтөт эле мугалимдер. Ошого ишенет элек, ошону айтып берип 5 жыл элек. Революцияга чейин биз тамга билбейт элек, илимсиз элек, билимсиз элек.
жалы бар эле, куйругу бар эле, мал эле деген эле сөз болчу да. Анан эле келип булар адам кылып койду бизди. Тигилер ошол мезгилде эгемендүүлүктү каалайт эле. Эгемендүүлүккө шанс болгондо биринчи болуп чыгып кетти, ойлонгон жок. Ошондо Артек деген лагерь бар эле, мен да барганмын. Ошол Артек деген лагерге барган бир бала айтат. 76-жылы калды, депутат болду. Мен Артекке барып келдим дейт. 90-жылдар болуш керек дейт. Артекке барып келгенден кийин Литва эгемендүү болуп чыгып кетти дейт. Анын ошол мезгилдеги экономикасы, жашоосу, тиричилиги, чарбасы бүт Советтер Союзуна байланып калган. Батыш менен мамилеси жок болчу. Дүйнөнүн башка бөлүктөрү менен мамилеси жок болчу. Эгемендүүлүктү каалагандыктан Советтер Союзу курамынан чыгарып блокада кылып койду дейт, эчтеке бербей. Ошондо мен бул жактан китеп жөнөтөт элек, бул жактан фломастер жөнөтөт болчубуз дейт, бул жактан констоварлар жөнөтөт элем дейт. Анткени тетрадтарга дагы алардын күчүлүгү болбой калыптыр да. Ошондо алар айттыбы, жок кыйналып калат экенбиз, кайра эле кире береличи курамга. Жок, анткени жок. Ач калды, кеч калды, чыдады. Тишибиздин кирин сорсок да биз эгемендүү болобуз. Эми азыр алар каякта, мурдагы эстердин калганы каякта да. Ушуга азыр биз даярбызбы? Эгемендүү азыр деле боло элекпиз, шилесиңерби ушуга? Атыбыз эле эгемендүү, затыбыз андай эмес. Бизди башкарып коюш оңой эле. Анткени бөлүп коюш оңой бизди. Бирөө газын бербей койсо, бирөө дагы башкасын бербей койсо эле өзүбүз эле ызы чыгарып, кой, силер мамилени буздуңар, ошондон айынан биз кыйналып атабыз деп эле анан мамлекеттик бийликке зыян тийгизип кое берет экенбиз да. Бир өлкөдөгү мигранттарды угуп чыкса эле, алар келип алып туруп, силердин айыңардан антик мынтик деп дагы бир бейстабилдүүлүк болушу мүмкүн экен да. Эгемендүүлүккө адам даяр болуш керек. Ач калганга, кеч калганга чыдамдуу болуш керек да. Адамды эң корголган нерсе ошол чыдамсыздык. Муну пайгамбар алейхисалам да айткан. Чыдамсыздык, экинчиси коркоктук. Ушул эки нерсе болсо мамлекетиңди кура албайт экенсиң. Бирок ошол эле мезгилде акылды иштетиш керек. Коркок эмесмин, баатырмын деп атып элиңди кырып алба, өлкөңдү талкалап алба. Андайды да көрүп атабыз. Кудай бетин нары кылсын. Ошон үчүн Васатия деп коет, ортолук тандаган жакта тоолордун эң бийик жери бул ортол жер деп коет. Арыдан бери деп кыргыз бекер айтпайт да, бериден ары деп. Ошон үчүн азыр эгемендүүлүктү чындап бекемдеп кетиш үчүн дагы мамлекетти аманат катары түшүнгөн балдар керек бизге. Силер да Кудай буйрса азыр мына образга кирдиңер. Анан концепциясын иштеп чыктык. Бүткүл дүйнөдө бар. Чиновая экономика, же болбосо чиновое правительство деген бар. Бул көмүскөдөгү өкмөт. Ар бир адам, мисалы парламентте жүргөндө, оппозицияда болсо, өздөрүнүн министрликтер болот да. Мындай көмүскөдөгү билим министри, көмүскөдөгү экономика министри, көмүскөдөгү финансы министри, налог кызматынын башчысы. Алар ошол кызматка даяр жүрөт. Бизге окшоп мындай келип алып, кимди койсом, сен кыла аласыңбы? Мынаны коюп көрөйүнчү, бул жарыбады, тигисин коюп көрөйүн, андай эмес да. Көмүскөдөгү экономика дайым, көмүскөдөгү өкмөт дайыма даяр турат. Ошолор кадимкидей эле өздөрүн ушул кызматта эсептейт. Эгерде бийликке келип калсак, ушул адамдар ушул кызматтарга барат деген тапшырма болот. Алар азыркы билим министринин жүргүзүп аткан саясатын иликтеп көрөт, билим министри көмүскөдөгү. Анын каталарын, жаңылыштыктарын, анализдеги бир туура эмес жактарын, туура жактарын, күчтүү жактарын бүт анализдейт. Эгер муну ордобосо мен муну чечет элем, мындай чечет элем, өздөрүнүн подход деп коет го, өздөрүнүн стратегиясы, өздөрүнүн тактикасы, айтыр окшогон жагынан көмүскө экономика бул аябай маанилүү нерсе да. Көмүскө экономика деген учук уланып турат деген сөз. Билесиңер да, учук уланып турат. Биз өзөктүү элбиз, биз уюткулуу элбиз. Анан кийин бул кетсе эле мунун ордуна мындай иштей турган жок деген нерсе болбош керек да. Мыктыдан мыкты чыга берет, тулпардан тулпар озо берет, ушуга ишенели. Азыркы жаштар болбой калды деген сөздүн өзү жаман. Болбой калды деген сөздү айтпайлы, сөзү болот, андан кийин өзү болот. Ошон үчүн азыркы концепцияны иштеп чыкканбыз. Парламенттин кадырын түшүнүш үчүн балдар парламенттин образына кириш керек. Өкмөттүн кадырын билиш үчүн өкмөттүн образына кириш керек. Ойлоп атасыңар, костюм кийип алып эле, кызмат машинаны айдатып алып эле, ары басат, бери басат, чет өлкөгө чыгып келет, бар жыргап жүрөт. Андай эмес. Азыр мына образга келгенде түшүнүп атасыңарбы? Эми элестетип көргүлө, бул болгон оюн. Чын ситуация башка келгенде сенден сурайт ушуну. Эмне үчүн бул жакта мындай проблема болуп атат, сен тармагыңда мындай маселелер болуп атат, ошону чечпей атасың, мектеп курулбай атат дейт. Бул жакта бир бала азыр билесиңер, рекет күчөп кетиптир, анча мынча өзүн өзү өлтүргөндөр болуп атат. Ошонун баардыгы билим министрлигинен суралат. Кантип жооп берет элең ошого? Өзүңдү ордуңа койгонго үйрөнөсүң да. Бирөөнүн кадырын билиш үчүн ордуна коюп көрүш керек.
Атанын, апанын кадырын неге билбейсиңер азыр? Анткени ата апа болуп көрүлексиңер. Ата апа болгондон кийин түшүнө баштайт экенсиң. Анда да кичине түшүнөт экенсиң. Анан экинчи бала болгондо, үчүнчү, төртүнчү бала болгондон кийин бир аз мындай ата апанын кадырын түшүнө баштайт экенсиң. Ага чейин эч качан кадырын түшүнбөйсүң. Башыңа келмесен адам билбейт да. Бирөөнүн башына келгенден сабак алгандыр бул дүйнөдө аз эле. Өзүнүн башына келгенде гана сабак алат экен. Ошон үчүн ушундай концепцияны ойлоп таптык. Балким бул силерге жагып атат, балким жакпай атат, бирок ушул образга кирип, анан силер жөн эле жүрө бербей, азыркы өкмөттүн кылып аткан иштерин иликтеп көрүш керек да. Кандай чечимдер, Кыргызстанда маселелер кандай бар, кандай проблемалар бар, кандай потенциал бар, бүт билишиңер керек. Мен Японияга барганмын, Япон керемет сыр деген китебим бар, Торонагайыңар балким көрсөтсө керек, балким көрсөтпөсө көрсөтөттүр. Ошол жерде 5 суроо деген бир аңгемем бар. Япониядагы бир университетке бардык, ал Хоккайдо деген аралындагы университет. Биз болгон эс алган барганда 2-тен 1 иштеп биз менен жолугушуп туруп. Ошондо Кыргызстан жөнүндө студенттер 5 суроо берди. Оозум ачылып калды. Ошол 5 эле маселени чечип алсак биз алыска кетебиз да. Алар суроо десе эле сүйгөнүңүз ким, анан жаштыгыңыз кандай өттү эле, негизги максатыңыз эмне, ийгиликке кантип жеттиңиз деген суроолорду бербейт экен. Кыргызстандын деди, эгер алтын кени түгөнсө башка кандай булагыңар бар киреше тапканга? Бири ушул эсимде бар. Экинчиси мындай болгондо кандай болот? Үчүнчү эмне үчүн экспорт бул жака көп дагы, бияка азыраак дегендей суроолорду берген, ошону окусаңар болот. Көрсө Кыргызстандан бир өкүл келатат деген алар аябай даярданыптыр да. 1-2 түндө эле Кыргызстандын менден да жакшы иликтеп коюптур. А бизде ошондой мамиле болуп атабы? Кызматка десек, чуркаган бойдон барасың, столго отурасың, анан ойлоно баштайсың, эмне кылсам деп. Ошон үчүн үзгүлтүк болуп атат. Үзгүлтүк деген бул жакшы нерсе эмес. Преемственность деп коет орусча. Үзгүлтүк болбой кетиш керек. Американын парламентин карасаңар, Американын парламентинде, сенатында 2 жылда бирден шайлоо болот, толук алмашпайт. 3-төн 1 алмашат. 2 жылдан шайлоо, 3-төн 1 алмашат. 6 жылда бардыгы алмашып бүтөт. Кайра жеңип келгени кайра жеңип келди, кайра жеңип келе албаганын ордуна жаңысы келди. Бул өтө маанилүү нерсе. Эмне себептен дегенде 3-төн 1 келгенде жалаң жаң келип калса дагы преемственность болот. Анткени опытныйлар отурат бул жакта. Тажрыйбалуулар отурат. Билгендер отурат. Ошо менен кеңешесиң, баарлашасың. Мен деле депутат болдум. Депутат болгондо эле ушундай кыйын депутат болуп кетиш кыйын. Не кылсаң деле, кандай болсоң деле мурдагылар менен баарлашыш керек. Сенден мурда 2 жолу депутат болгон бар, 1 жолу депутат болгон бар, 3 жолу, 4 жолу, 5 жолу. Ошолор менен баарласаң алардын тажрыйбасы көп болот баары бир. Мейли ал сен башың алтындан болсун, чоң интеллектуал бор, эрудитсаң укмуш болсун, бирок келдиңби? Келгенден кийин дароо эле коллега түшүп кете албайсың. Түшүнө албайсың. Түшүнгүчө да жылдар өтөт. Күйөө менен аял үйлөнгөндө деле бири-бири түшүнгөнчөктү, бирине бири көнгөнчө жылдар өтөт. А бул жерде 90 адам ушунча жүк мойнуңа түштү. Ал жакта бүт маселелер, бир эле сен билген маселелер эмес, сен билбеген, түшүнбөгөн маселелер да келет. Ошондо кооперация аябай маанилүү. Билген адамдар менен баарлаш керек. Бирөө экономиканы жакшы билет, бирөө финансыны, бирөө банкты жакшы билет, бирөө социалдык тармакты, бирөө маданиятты. Мен бардыгы менен мамиле кылат элем. Добуш бергенде өзүм карап чыгат элем. Ал жакта күн сайын ушундай папкалар келет, анын баарын окуп чыгыш өтө кыйын. Бирок кайсыл тармак боюнча болсо, ошонун тармактын билермандары менен барып кеңешет болчумун. Кеңешпес ким бармак урбайт деген бекер эмес. Баарын мен билем, баарын мен кылам, ушул адамды адаштырат да, ушул адамды жок кылат. Сенин өмүрүң биткеле, сенин ресурсуң деле биткеле. Адам бат эле чарчап калат бул заманда. Бирок бардыгын өзүң кыла албайсың эч качан. Ошон үчүн бирлөргө тапшырганды билиш керек. Өзүңдүн командаңды, аппаратыңды иштеткенди билишиң керек. Жакшы адамдарды тандыганды билиш керек. Жаман адам болсо дагы жакшылык тарбиялаганды билиш керек, таптаганды билиш керек. Пайгамбар алейхисалам бирөөнү дагы кет, иштей албайт экенсиң деп айткан эмес экен. Тегерегинде иштегендердин бири дагы ушинтип айткан эмес экен да. Мага бир замечание айтпады, упрек кылбады деп айтышкан. Өмүрүндө бирөөнү айтпаптыр. Мен сага мындай дебедим белем, эмнеге антпейсиң? Сен мындай болуп оңолбойсуңбу деген сөздү айткан эмес экен. Бирок адамдар оңоло берген. А биз ушу сындаганга эле кыйынбыз да, урушканга эле кыйынбыз. Аппаратыйлардын көпчүлүгү эле урушканга кетет. Чоң чоюп отуруп алып чоңдор урушканга кетирет да. Ката бардыгына мен өзү нерсе. Адамга айта берсең дейт, бет ката, тура берсең эт катат деп коет. Уруша бергенден оңолуп кетпейт. Өзүң деле билесиң. Атаң апаң урушкан сайын ичиңде бир өчөгүч пайда болот. Дагы кыла бергенден кайтпайсың да. Мугалимиң улам уруша берсе, көгөрөсүң. Жөн эле оңолуп кеткиң келбейт да. Турмушта деле ошондой. Аялыңды сындап оңойм деп ойлобо, күйөөңдү сындап оңойм деп ойлобо. Бизде баягы сүйсөң, кемчилигин кошо сүй деген сөз бар го. Ошондой нерсе да.
бизде сен го жакшысың күйөөсүн айтат, бирок апаң кичине мындай болуп атпайбы, бул деген сөз сени бир акмак апа төрөгөн деген эле сөз да. Ошо күйөөңдүн урматы үчүн кайненеңди кабыл ал деген эле сөз. 70% жакшы жагы бар, 30% кемчилигине көз жумуп кой. Ошондой жашоо болот. Жарабызда барбы жылаң идеалдуулар? Мен идеалдуу эмесмин. Идеалдуу эмесмин деп айта албайм, идеалдуулуктан такыр эле алысмын. Бир эле идеалдуу адам болгон тарыхта, билесиңер, пайгамбар алейхисалам. Башка ким идеалдуу? Эч ким эмес. Адам баратат дейт жолдо. Мен жакшымын, сен жамансың дебей, сен жакшы, мен жаман деп баратат дейт. Дарак айтыптыр, сен жакшы, сенин көлөкөң бар, чымчыктар конот, көрүп бересиң, кычкылтекти бөлүп чыгарасың, абаны тазалайсың. Биякты карап, эшекти көрүп айтыптыр, сенин күчүң бар, кызмат кыласың, унчукпай эле кыла бересиң, мага окшоп наалыбай. Анан акыретке барганда сурак жок сага, сен менден жакшысың. Үйдү көрүп айтат экен, адамдар жашап атат сенде, кышта жылуусуң, жайда салкынсың, адамдар сен менен өмүр кечирет. Анан мусорду көрүп айтыптыр, мусор сен жамансың, мен жакшымын, анткени мен адаммын, сен таштандысың десе, мусордон үн чыгат дейт. Мен деле нормальный банан болчумун, сен мени мусор кылбадыңбы деп. Бүт барына күнөөлүү өзүбүзбүз. Адам оңолсо алам оңолот деп пикир айтпайт. Адам бузулса алам бузулат. Жер титирегенде кээ бир алдымдар бирдемелерди айтса, жок деп мындай. Илимге таяп атабыз. Илимге таяп атабыз. Бирок адамдын жүргөн турганына, адамдын пейилине, адамдын бузулушуна жараша эле табигаттагы реакция берет экен, буга ишениңиздер. Ошого биринчи өзүң оңол, анан жашооң тынч болот. Тынч болгондо мемиреген жашоо эмес, сак болосуң, саламатты болосуң деген эле сөз. Карасаң, тилиңди эгерде жаман иштетпесең, көзүң көгөрбөйт деген сөз да. Эртең менен турганда тилге айтат экен да, бүт дене. Тил, сен сак бол, сен нормальный болсоң, биз да нормальный болобуз. Тил туура эмес иштеп калса, тил иштеки болбойт, көз көгөрөт, моюнду кайрып коюшат, өпкөңдү түзүп коюшат да, ошол нерсе. Ошон үчүн мамлекет деген аманатты сүйрөп кетем деген балдар даярданып барыш керек. Чемпион болуш үчүн, мына спортсмен балдар болсо керек, канча машыгасыңар? Рингке чыгып, облустун чемпиону, республиканын чемпиону болуш үчүн 5 жыл, 6 жыл тынбай машыгат. Адам даярданып туруп барат. Даярданбай эле рингке чыккан эч ким жок. Чыкса нокаут болот. Же муунтуп коет бат эле. Бирок мамлекетти башкарууга даярданбай эле бара берсе болот деген түшүнүк бар да. Ушундай кишилерди көргөм, мас болуп отуруп алып, башкарса болсо мага бир ай бере турсун, мен Кыргызстан оңдоп коем дегендерди көргөм. Биринчи өзүңдү оңдоп ал. Ошон үчүн мамлекеттик башкаруу өтө кыйын иш. Мен депутат болуп турган мезгилде балыкчыга бардым. Балыкчыга барып, сен жанымда элең. Анан бирөө Нуржигит байга ассалам алейкум деп учурашып калды. Машинанын акырын кылып эки жакта карап бир жерде издеп аткам. Анан алейкум ассалам деп башын чыгарса, мен Абдулла шейхтин уулу болом деди. Аты Аскар деген бала экен. Анан түшө калып учураштым, анткени ал аябай кадырлуу инсан болгон, адамдардын ыйманын өтө чоң менет кылган киши болгон. Учурашып анан кийин мага бир батаңызды бериңизчи, сиз жакшы адамдын уулусуз десем. Алла таала сурагыңды жеңил кылсын деп атпайбы? Мен айттым, сураксыз эле кирейинчи бешикке, ушинтип дуа кыл десем, депутатсың, кызматта жүрөсүң, кыйын го деп койду да. Аябай мага оор болду. Ошондо бир ичимен дуа кылганбы, көп өтпөй эле мандатымды бердим. Мында да бир кайыр бар, мында да бир жакшылык бар. Бийликке келгенде жакшылыкты ойлобогула, бийликтен кеткенде жамандыкты ойлобогула. Азирети Умар бин Абдул-Азиз, ал өзү күтпөгөн жерден падыша болуп калган. Не себептен дегенде, адам падышалыкта жүргөн мезгилде канча туура эмес чечимдерди кабыл алат, кээде күчүн колдонуп коет, кээде зулумдук кылат, кээде адилетсиздик кылат. Андан мурдагы падышанын кайнатасы болгон, өлүп баратканда аябай кызылат болот да. Адам өлүмдүн алдында ал бийлигин ойлобойт, алар алда аркада калып баратат. Байлыгын ойлобойт. Акыретте акыбалым кантет, мен эми падышалык кылдым, тиякта сурагым кантет деп кыжылат болот. Ошондо колундагы алымдар айтат экен да. Эми ал жакта сиздин акыбалыңыз жеңил болуш үчүн уулуңузга бербеңиз дейт. Уулунун аты Баязит беле, ушундай болот. Күйөө балаңызга берип кетиңиз дейт. Анткени уулу белгилүү мындай жакшы жүрбөгөн, адилетсиз, зулум, оюн-зоок жакшы жүргөн бала болсо керек да. Күйөө баласы аябай жакшы тектүү, адептүү, аябай салих, аябай такыба, өтө таза, Кудайдан корккон, ишин билген, тың адам болот да. Анан ошого тапшырып кетиңиз дейт. 2 конвертти айтканда. 2 кагазды ороп туруп, жок, бир эле кагазды. Мен өлгөндөн кийин ушуну ачкыла, ичинде кимдин аты чыкса дейт. Ошол менден кийинки падыша болот дейт. Ошондо Умар бин Абдул-Азиз сезет дейт да.
баласы да сезет дейт, мен болбой калышым мүмкүн деп. Атасы өлгөндөн кийин канчада күндөн кийин ачып кала дейт. Атасы өлгөндөн кийин барып баласы айтат экен. Кагаздын ичин ачып көрбөйлүбү? Эгер мен болбосом акчаны берейин, мен кылдай кылып жазып койгула дейт экен. Сатып алганга аракет кылат. Коррупцияны карагыла. Анан Умар бин Абдулазиз барат да айтат. Ушакта мен болуп калып жүрбөйүн. Кокус мен болсом эптеп жок кылып койгулачы, мен деле ыраазы болом деп айтат. Мына айырмасын карагыла. Бийликке адам умтулбай барса барго, жараткан жардам болот да. Анан мен кылам, мен деп барса, жараткан жардам болбой калсачы өтө кыйналасың. Бул ушунчалык чоң жүк. Өзүңдүн бир балаңа кандай кыйналасың? Балаң жүк өзүңдүн, балаң өзүңө жүк. Өзүңдүн аялың мамиле кура албай кандай кыйналасың? Небере, чөбөрө, кызың, балаң. Мамлекет деген элестетип көр, Кыргызстандын президенти 7 миллион адам үчүн жооп берет. Ар бир адам чабан сыяктуу дейт. Чабан коюна жооп бергендей, үй бүлө башчысы үй бүлөсүнө жооп берет. Мамлекет башчысы мамлекетке, айыл өкмөт башчысы айыл өкмөткө. Ошон үчүн баратканда биринчи ишти даярда да. Биз бир жака баратканда чамадан даярдайбыз го. Жакын умрага бардык. Бүт чамадан даярдайт, кийимдерин даярдайт. Бирок бир деген даярдабайт экен, жүрөгүн даярдабайт экен. Ал жака жүрөктү тазалап, ушундай бир тобо келтирип, шүгүр айтып, Алла Таала өзүң ыраазылык келейин деп барат да. Барып анан гостиницаны сүйлөгөндөр бар. Андай экен, мындай экен, алыс экен, жакын экен. Анан телефон чукулап отуруп баргандар. Бул жакта болсо аларды ажы той менен күтүп атат. Алар аманаттын акысын бербей келгендер бар да, бирок бергендер бар. Укмуш бергендер бар. Барганда ибадат менен, тобо, шүгүр, бирдемелерди үйрөнүп, китеп окуп, Куран окуп, ошол жакта тавафты кылып, тынбай менет кылгандар да бар. Алар аманаттын акысын бергендер. Кетип атканда бирден чамадан жүктөрү бирдей эле, келатканда ар башка жүк менен келет. Анткени келаткандагы жүк бул сооптордун жүгү да. Бийликке келгенде дагы ар ким бирдей эле келет, шайлоо менен келет, дайындалып келет, бирок кетип атканда кадыр бар, ар башка болот. Биз Исхак Разаковду делечи кордой эле кетирген экенбиз. Азыр Исхак Разаков баары бир мезгил тараза ордуна коюп коет. Жакшыны жакшы кылып коет, жаманды жаман кылып коет. Ошон үчүн сен таза иштей бер. Сен таза, мен таза, коом таза деп бекер айткан эмес да. Таза иштей бер, анан менин кадырымды билбеди деп айтпагын. Эгер бийликке келсең ошого даяр бор, рахматты күтпө да. Только сын күт, ачуу сөздөрдү күт, ошого даяр бол. Болбосо бийликке келиш. Анткени бийликтин табияты ошол. Бийликте турган мезгилинде адамдар сени сындайт, сенден күтөт. Себеби табиятта ушул нерсе бар да, бирөөнү айыптамай бар. Бирөө келип коймой бар. Күйөөң деле сен кылышың керек. Бул сенин милдетиң, ошондон башталат бар жоктун баардыгы. Эмне сенин балаң эмеспи? Эмне мен муну багып алдым беле же башкадан төрөп алдым? Ошондон башталат. Ошон үчүн психологиялык даярдык керек, жүрөктү даярдап барыш керек да. Ниетти даярдап барыш керек. Ошого акырын жыйынтыктайлы. Мен ушуларды гана айткым келди негизи. Оңой нерсе эмес бул. Оңой нерсе эмес, сурагы да катуу болот. Азирет Абу Бакыр падыша болуп калганда ыйлач экен да. Чымчыкты карап алып, чымчык мен сен эле болуп калбаймбы? Сайрап бир күн өлөт элем. Топуракка айланат элем, менден эч ким эчтеме сурамак эмес. Чөптү карап суктанчы экен, чөп сен эле болуп калсам уй жеп коймок, бүтмөк ошо менен мен жашоом. Мен ушунча элге кантип жооп берем да? Падыша болгончо эң бай адам болчу ал Мединадагы. Падыша болуп өлөрүндө эң кедей адамга айланып калды. Эмнеге? Бере берген да. Алмак мындай турушун бере берген. Биринчи падыша болгондон кийин ал чыгып базарда соодасын баштайт. Ошондо айтат: "Эмне кылып атасың? Үй бүлөмдү ким багат?" дейт. Десе айтат Азирет Умар келип: "Сага биз Байтулладан айлык кыркып беребиз" дейт. Ошо менен айлыкты аласың, мамлекет ишин кылышың керек. Бул аларды болбо дейт. Ошондо мамлекеттин айлыгын алып атып, көбөйткөн эмес экен да азайтып кете берген экен. Мен кантип жооп берем буга деп? Кантип жооп берем? Бир күн аял айтат мындай: "Таттуу тамак жегим келип атат" дейт. Десе: "Таттуу жегим келип атат. Силер деле айтасыңар го, мындай пирожный жесем жакшы болот эле. Мындай бир торт алып келип берчи" деп ушинтип калат биздин аялдар деле. Бир торт жегим келип атат, атасы деп коет. Ушуну алып барсаң, бирок үйлөнгөндө ушул жери жакшы да, мындай аялың жыргап жеп атса сен сүйүнө бересиң, сен жыргап жесе аялың сүйүнөт. Ортодо бир мээрим болуш керек да. Сүйүү бирде болот, бирде болбойт, ага, ишенбегиле. Бирок мээрим бар го, мээрим адамды тарынтып койсо деле мээрим улана берет. Ошону менен жашоо болот да. Ошон үчүн ортого жалаң эле сүйүү тилебегиле. Сүйүү менен мээрим кошо тилегиле. Катуураак сүйлөп койсо сүйүүң жоголо түшөт. Алып бер деген нерсеңди алып бербей койсо сүйүүң жоголо түшөт. Кайш айтып койсо сүйүүң жоголо түшөт. Бирок ал кайра келет, мындай түбөлүктүү турук эч нерсе жок да. Ошентип анан айлык алат. Бирок анан бир күнү келсе, таттуу тамак,
эмне болду десе, баягы айлыгыңыздан топтоп туруп ушуну алып келдик, сатып алып келдик дегенде, ушуга жете тургандай ашып атабы деп дагы кыскартып койгон экен да өзүнүн айлыгынчы. Анан өлөрүнө жакын Айша энебизди чакырып, мен айлык албайт элем, бирок ушу мамлекетти ойло, дөөлөттү ойло деп туруп, дөөлөт деген эми держава деген сөз да, мамлекетти ойло деп умар чечип койбодубу муну? Тияктан кеңешип чечип коюшпадыбы? Азыр мен кыжылат болуп атам, кантип тиякта жооп берем, бул Байтулла деген ортодогу казына, элдин акысына кирип калбаймынбы? Акыркы багым калды кызым, сен аманат Алла Таалага, ошо бакты деле мамлекетке берип коелучу деген экен да. Эчтекеси жок калган. Бул ушундай нерсе да, бул бийликке келип туруп байып кеткен бар го, бул бийлик байый турган жер эмес да, ишенип койгула. Мен мына бийликте жүрдүм, доорон билесиң. Мына дооромдон сурасаңар болот да, айдан айга жетпей калган күндөр болот. Ушинтип мындай бир бизде эле мынтип мындай бир сонун жерден тамак ичип отурсак, бирок ошого акча жок. Өзүң министрсиң. Өзүң депутатсың. Ушинтип жетпей, анткени депутат болгондон кийин кайрылгандар болот, аларга бересиң, тияк бияка чыгасың, бат эле түгөнөт. Эми башка кирешеси барларды билбейм, бирок биздики ошондой эле болот эле. Бул байый турган, байый албайсың да. Чындап таза иштесең, бийликте байый албайсың. Бул турган маселе. Ошон үчүн азыр кээ бир чет өлкөлөрдүн бирөөсүндө эгерде мен байып кетсем, анда билгиле мен уурдап атам деп айтып койгон экен убагында. Айтпай эле коеюн, ушу бизге тууган эле мамлекеттерде. Анан байып кетип, эли азыркыга чейин айтат да, ушинтип айтты эле деп. Кудай сактасын. Бул нафси деген бар го, ал тынбайт. Шайтан деген тынбайт, ал алейхиналла. Сен өзүң эркиң тынып калышы мүмкүн, чарчап калышы мүмкүн, бирок алар чарчабайт да. Нафси тынбай, уктасаң деле нафси иштей берет. Ошого нафсиге мага көз каранды кылба, баш ийдирбе деп тилек кылгыла. Эгер нафсимеге баш ийип калсаң, аны адашып каласың. Эми Пайгамбар Исламдын бир хадиси менен акырын жыйынтыктайынчы. Ким эгерде Алла Таалага ыйман келтирсе дейт, акыретке ыйман келтирсе дейт, жакшылык эстеп калгыла, коногун сыйласын дейт. 1. Экинчи, кошунасына зыян жеткизбесин, кыйынчылык жеткизбесин дейт. 3. Сүйлөсө жакшы сүйлөсүн. 4. Эгер жакшы сүйлөбөсө унчукпасын дейт. Ушу мамлекеттик кызматкерлер ушул 4 нерсени деген эле өмүрдө ушул 4 нерсени амал кылыш керек да. Карасаң, коногун сыйласын. Конок десе эле биз үйүңө кирип келгендерди ойлойбуз, дасторкон салып, анан кийин тамак-самак берип, ал тамак-самак берген сый эмес да, ал жөн гана адет, адамгерчилик. Сый качан билинет? Ал кеткенден кийин сөз кыласыңбы же сөз кылбайсыңбы? Берсең эле маймаңдап жей берет экен, тойбойт экен. Кодойгон неме экен, ушул жаман нерсе да. Адамдын ыйманы ошондо билинет, адеби ошондо билинет. Анан сенин жаштыгың да конок. Аябай мындай кыска убакыт келген эле конок. Өмүрүң да конок. Мына студенттик күндөр бар го, бул да конок. Ушу коноктой мамиле кыл, ошондо сыйлайсың. Сый деген чай бериш эмес, акысын берип калыш экенин түшүнөсүң да. Сен кызматта турганда ар бир сага муктаждык менен келген адамда сенин коногуң. Аларды каарып, урушуп, кабыл албай коюш бул. Эми кабыл алсаң дагы кээ бирлери өзүнүн маселеси менен келе берет. Дорун экөөбүз деле далай кыйнады. Атайын кабыл алсаң, жеке маселеси да. Бир элдин маселесин айтпайт. Карызымды төлөп кой, анан кичине акча керек болуп калды. Мен эми акча чыгарган заводум жок да. Мындай аябай катуу тиет эле. Убактым кетип атат, алар жеке маселеси менен. Аны да жөн айтпайт да, бир 15 мүнөт айтып турган эң аягында айтат да. Эми баштаган мезгилде түшүнөсүң. Түшүндүм, мындай экен. Эми маселени айтың десем, түшүндүңүз, эми ушуну бир кенен айтып берейин деп кайра баштан баштайт. Убактыңа күйөсүң да. Бирок ал да сенин коногуң. Пайгамбар Алейхиссалам эч качан мындай адам сүйлөп бүткүчөктү бурулуп кетишмес экен. Адамды укканда мындай уккан эмес экен. Бүт денесин бурулуш экен да. А бизде ошо бийликке барса эле, же бир кичине стул отуруп калса эле эшикти жап, колун баш эмес, көрүп айтасың го, тигиле бул эле, ал туура эмес, тиякта кат жоп берип каласың. Ушул 1. Экинчи, кошунаңа кыйынчылык жеткизбе дегенде, ал жана үйүң жанаша турганда эле кошунаңа эмес, сенин аялың да кошунаң. Билип кой, өмүрдөгү эң чоң кошунаң сенин аялың. Азыркы отургандар мына кадырлаш бүт кошуналар ушулар. Жамандык, жакшылык бүт кошуна жүрөт. Бүт бардыгына кыйынчылык жеткизбе деген сөз бар да. Менин үйүмдүн көлөкөсү ушунун огородуна тийип калат экен деп үйүм узгандар болгон дейт. Зыяным жетип калбаса экен. Огородуна күн тийсин, бул жакшыраак тыйганчылыгын кылып алсын деп.
Үчүнчүсү жакшы сөз сүйлө, болосо унчукпа. Кандай сонун сөз. Азыр жакшы сөз сүйлөгөн, бул комплимент айткан, дуа кылган, адамдын көңүлүн көтөргөн жакшы. Анан жаман сүйлө дегенди биз ойлойбуз да, ушак сүйлө, же болбосо сөгүнүү, же болбосо да каргануу дегенчи. Жок, пайдасыз сөздөр дагы жаман сөздөр. Өткөн кеткенди ха-ха, хи-хи, анан Роналдо мындай гол сокту, жок андай эмес, мындай гол сокту. Ойлонойм, бир эл, бир мамлекет жок болуп кеткен кантип билесиңерби? Талаштан жок болуп кеткен экен. Ошо талаш, берген талаш билесиңерби? Периштелер эркекпи же аялбы ушундан башталган экен. Жарым эркек, жарымы аял деп, анан жок меники туура, сеники туура эмес, жок меники туура, сеники туура эмес деп отуруп, согушка чейин барып, мамлекет жок болуп кеткен экен. Пайдасыз сөздүн аягы ошол да. Ошого мындай бирөөгө бир сөзүм бар эле, сизге айта албай жүрөт элем, бир айтып берейин, сааты келди дегенде кое тур дейт. Сен ушул мага айта турган сөзүң өзүң көргөн нерсеби же уккан нерсеби дегенде уккан нерсе дейт. Чын экендигине гарантия бар десе, жок мен укканмын, гарантия жок дейт. Сен ушуну алып бир өзүңө пайда алдыңбы? Жок. Мага айтканда мен бир пайда аламбы? Жок, анда айтпай эле кой дейт да. Карасаң, унчукпай турсаң деле сен убактыңды уурдагандар толтура. Убактыңды талонго салып кое бербе. Ал келип буну айтат, бул келип тигин айтат, ха-ха. Жок дегенде үйрөнүп коюш керек эдечи. Убактым чындап эле бир жака баратат элем. Аз келатканда бир жакшы киши жолугуп алып, мага бир чоң маселелерди айта баштады. Айла жок айттым. Мени күтүп атат эле, барайынчы. Ушул 4 нерсени айткым келип атат. Анан эми дагы балким жолугушуулар болот, мен балким убактым болбой калат, ошон үчүн дагы бирдекени айтып коеюн. Мамлекеттик кызматтагы эң жакшы бюрократ айтып берейин. Бюрократ деген ал чыкчырылып отуруп алып, сен чык, сени кабыл албайм, колум бош эмес деген киши эмес. Эң жакшы бюрократ, менимче муну Конфуций жазган болуш керек. Бир кагаз каты менен чечим кабыл алган кишинин чечим кабыл алышына себеп болгон киши да. Сен чечим кабыл албайсың, сен болгон аппараттасың, бирок бир кат жөнөсөң, президент окуп алып, ушундай кылыш керек экен, макулмун, же мен ушуну иштегиле, мага жагып калды десе, ошол жакшы бюрократ да. Мен президенттин аппаратында иштеп атканда, анда Атамбаев президент эле, жазуучуларга бир жакшы көңүл бөлгүм келди. Анан өзүмчө кат жаздым. Эми өзүң түз киргизе албайсың, бирок мага уруксат берди. Бөлүм башчым. Урматтуу президент, жазуучулар, эми билесиздер, аябай сезимтал адамдар болот, акындар. Ушу юбилейлерине жеке өзүңүз мен билип турайын, сизге жөнөтүп турайын, сиз куттуктоо жөнөтүп турсаңыз, текстин мен жазып берейин дедим. Анан макул деген президенттин жөн эле мен макулмун деген. Болду ошо менен. Карбалас Бакировдун 60 жылдык болуп калды. Карбалас Бакировго текст жазып бердим, түбүнө президент Атамбаев деп киргизип ийсем колун коюп коюптур. Мен болгону бөлүм башчынын орун басарым. Өкмөт анда бөлөк болчу. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Нуркан Сакенович болчу. Өзү экөөбүз барсак, мен тиякта эле калам, ал биринчи сүйлөш керек. Бирок мен президенттин катын көтөрүп бардым. Нуркан Сакенович, жогорку кеңештин депутаттары аркамда турду, биринчи мен чыгып сүйлөдүм. Эмнеге анткени президенттин катын алып бардым. Бул бир эле мисал. Ошонун далай окуялар болгон ушундай. Кат жазам, мен макулмун дейт, ошо менин маселе чечилип калат. Ал президенттин атынан кете берет, бирок себепкер сенсиң. Мына бюрократ деген ошол да. Чиновник деген ошол. А биз бюрократ дегенде эле мындай башкача мааниде түшүнүп атпайбызбы? Экинчиси, дагы бир президенттин убагында, анда мен дагы өйдө иштет элем, анда Бакиев президент эле. Токтогул районунун 90 жылдыгы эле 100 жылдыгы келип калды, чакыруу. Барыш керекпи, барбаш керекпи, айта алачы? Райондун 100 жылдыгы, 90 жылдыгы, жөнөкөй район эмес, ал жактан кимдер чыккан, Токтогул Сатылганов өзү чыккан, талай таланттар чыккан. Барыш керек, барбаш керекпи? Силер сыраттар эле айткыла, ойлонбой эле. Барыш керек. Көрдүңбү, бу жерде анализ керек. А мен барбаш керек дедим. Эмнеге билесиңерби? Эгерде Токтогул районунун юбилейине барса, бүт республикадагы юбилейлерге барып чыгыш керек. 40 район бар. Алар примерно бир мезгилде болгон. Президент антип юбилейлерге катышып жүрө берсе, ким чечет маселени? 8 мартта президент эмне кылыш керек? Кандай аялдарга көңүл бөлүш керек? Майрамды кандай куттукташ керек деген маселе болот. Ага элечекти апалар топтоп алып, бирден белек берип койсо тоже болот. Же болбосо жөн эле кайрылуу жасап койсо болот, куттуктайм деп. Ошондо да талашат элек. Өткөн жылы мындай кылган. Быйыл жөн эле экс-президент Отунбаеваны чакырып туруп, ошо гүл берип койбойбу деп бирөө айтты. Ошентип отуруп, бүт башчынын ишмердүүлүгүн камсыздаган анын аппараты да.
Жакшы кеңешчи барбы, бул эң чоң убакыт. Эгер Алла Таала жетекчиге жакшылык кааласа, жакшы кеңешчи, жакшы жардамчы берет. Анан жардамчың аябай мындай аманаткөй болуш керек да, сага бирөө чалдыбы, сен сага билиниш керек. Анан ал өзү эле чечип коюп, жүрө берсең сага тарынат, ага тарынбайт. Мен ушу жардамчысына чыктым эле, мени кабыл албай койду деп сен билбей жүрөсүң. Бирок алдыңа бир күнү чыгып айтат да, сизге канча жолу кайрылдым. Бирок жооп бербей койдуңуз. Мен сиздин жардамчыңызга чыккам. Жардамчылар деле кээде унутуп калат. Пенде да ошон үчүн жазгыла. Бул аманатты жаза жүрүш керек да. Ал сага мага бир тек айтырып ийсе жетекчиге. Бирок сен эгерде жеткизе албай калсаң, ошол аманатка катуу жооп берип каласың. Ушундай кызык окуялар болот. Анан жанагындай нестандартный ситуациялар болот. Митингдер болчу эле кээде коркунучтар болот. Ушундан ары бир дестабилдүүлүк болуп кетиши мүмкүн. Ошондо эмне кылыш керек? Ошондо түнү менен отурасың. Чечимдерди, варианттарды. Мен ачыгын айтканда апрель окуясынын алдында айткам, мына Азаттыкты жаап эмне кыласыңар десем, Кадырбековдун пикири өзгөчө деп койгула деп мен уккан эмес. Экинчи нерсени айткам. Баласын курбандыкка чалсын деген. Баласы ушунда Царинин башчысы болчу. Курбандыкка чалып кызматтан бошотсун. Болду, бул туура эмес экен. Курбандыкка чалсын, бул болсо көп маселе болот. Уккан жок. Кадырбековдун өзгөчө пикири. Ошондо деле аппаратта туруп алып мен бетке бетке айта берет элем. Бул касиет менде бар экен да, сапат бар экен да. Аны эме көп адамдар туура түшүнүп атпайбы? Бул оппозиция жек көрүү эмес, табиятым ошол экен да. Эгер агирим болбойт десе, мен болбойт деп тура берем да. Ушуну болот эле деп койсоң, сага алтын берем десе деле ага барбайт экен. Андай дала окуялар болду. Эми жеке нерселердин көбүн мен айта албайм бул жакта. Алдагы аманат себеби. Бир акырын сага шыбырады, ошол аманат болот. Болду, шыбырап сүйлөсө эле эч кимге айтпа да. Бирөөнүн денесинде кемчилдик аманат. Өлүктү жууп аткан мезгилде өлүктүн денесинде кемчилдик көрүп калсаң, чыгып алып болду айтпаш керек аны. Мунанын көрсө бу жер кесик экен, мына жерде жок экен. Болбойт ал. Эми өлүктүн сырын сактаган адам кантип тирикте сырын сактабайт? Орозо дагы аманат. 5 убак намаз дагы аманат. Мына алган илимиңер, билимиңер аманат. Дин соолук, ошон үчүн спорт менен машкыла, лидер деген бардык жагынан лидер болуш керек. Физикалык жактан, интеллектуалдык жактан өнүккүлө, анан руханий жактан да өнүккүлө. Руханий потенциал жетекчиге өтө керек нерсе. Эмне үчүн Разаков анткени духовная жилкасы окумуш болгон экен да. Түн менен окуп чыкчу экен. Айланайын, кичине күдү иштеп атасың, кичине эсе албайсың да, ояган айтса, жаштар өсүп келатат, аркада калбайын дешкен да. Азыр силер түшүнгөнү мен түшүнбөйм. Бирок мен да аракет кылышым керек түшүнгөнгө. Заман ушундай. Биздин убакта ИИ дегенди эч ким билбейт эле. Биздин убакта IT деген түшүнүк жок болчу. Керек болсо азыркы силер сүйгөн геройлор башка, биз сүйгөн геройлор башка. БТС дегенди мен азырды алдыма алып келип берсең деле укпайм да. Бирок ал силер үчүн кумир. БТСти жаман деп койсом, азыр мени жаман көрүп каласыңар. Алар жаман балдар эмес экен. Алар арак ичпейт экен, билесиңерби, спорт менен машыгат экен. Кыздарга убактысын кетирбейт экен, ошон үчүн ийгиликке жетип атат. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун. Эми бул кыска нуска таанышуубуз аманат. Ошол жерден бирдеме үйрөнүп кеткиле. Бул жакка жөн келдиңер, бирдеге алганча кеткиле. Ар бир келген адамдан жазып алгыла. Ошону кайталагыла, баштарга айтып бергиле. Жөн уккан башка, айтып берем деп уккан башка. Айтып берем деп уккан башка. Эгер айтып берсең, ошондо эсиңде калат. Анан жөн угуп коюп, анан кетип калып жүрө берсең, адамда иллюзия бар да, түшүндүм, уктум деген, бирок кийин эстей албай каласың. Оперативная память деген бар, моторная память деген бар, краткосрочная память деген бар. Кээде ойлойсуң го, хорошо мен эстеп калам дейсиң, 5 күндөн апаң сураса эмне эле? Же болбосо адам көргөндө эстейсиң го, өлдүм. Ошондой болбош керек да. Өзүңдүн эс тутумга ишенбей, кагазга ишен. Эмне үчүн батышта чыгышта аманатка бекем? Мен ушул окуяны айтайын да бүтүрөйүн. Америкада окуп жүрөм, Канзас университети. Тампа деген шаары бар Флоридада. Ошол жактагы бир университетке конференцияга келдим. Ошол мезгилде мен журналистикада окучу элем. Анан медиа укук деген бар, медиа право деген, финансовое праволор тууралуу, экономическое право деген бар, гражданское, ошол сыяктуу эле медиа право деген бар. Ушул боюнча адамдар менен таанышып отуруп, анан бирөө журналистика факультетине сабак берет экен, башка университетте, башка штатта. Ошондон сурап койдум, ушундай китеп сизде жок беле десем, мындай укту дагы, мага адресиңизди бере аласызбы деп койду. Мен карап көрөйүнчү депчи. Бизде карап көрөйүн деген бүттү, менде жок деген сөз да, көңүл оорубасын деп эле карап көрөйүн деген бул бүттү деген сөз да. Министр кезекте карап көрөлү деген бул кете бер деген эле сөз.
Себеби макул десең өлдүң, анда эзе берет, жок десең анда аны эмне отурасың деп баштайт, ошого карап көрөлү деген бул кете бер деген эле сөз, чын айтканда. Эптеп кутулуштун жолу. Себеби баарын убада бере албайсың. Бирөө айлыгымды көбөйтүп бер деп келет. Бирөө келип алып туруп, бир карыган кемпир, мен аны билбейм, союздун учурунда маданият министрлигинде иштеп туруп, ошондо дейт, менин карызым калып калган, ошолорду мага кайтарып бергиле деп атат. Эмне кылайын десем, ошону эсептеп туруп 1 миллион сомдой которуп койгула, и все дейт. Мен кайсыл акчамды берем? А десең болбойт, бу десең болбойт. Анан бизге клуб куруп бер деп, аны мен чечпейм, аны өкмөт чечет. Клуб маселеси бүт Кыргызстан боюнча бар. Анан ошол эжеке ушинтип акырын адресиңизди берип коюңузчу, карап көрөйүн деди. Ошол кеткенмин, арадан бир өтө өткөндөн кийин эле бир пакет почтадан мага келиптир. Ичин ачсам медиа право, аябай сонун китеп экен да. Кара, бир нерсени жазып алган, жоопкерчилик, аманат, сөз дегенди ошол жактан үйрөндүм да. Жолугалы деп көрчү. Мына ошол жерде отурганда эле бириңе бириң айтып көрөлү, давай неме, кийинчерээк бир жолугалы десе, давай жолугалы кетесиңер. Качан эмки жумалардан, Японияда андай түшүнүк жок да, эмки айлардан, давай эртеңдерден чалышалы. Андай эмес. Сразу качан дейт. Анан давай азыр канча, апрелдин айы болуп калды, майларда десе, майдын канчасы дейт. Анан майдын бир 10-доруда десе, 10-дору деген түшүнбөйт. 10-нан кийинби же 10-на чейинби? Анан коруп кетип 11-де десең, органайзерде айтат, 11 мен бул жакта болбойт экен, мен вообще эле майда мен убактыларым жок экен, июнда болобу, акырыңызга барып да болот дейсиң. Анан качан деп сурайт да. Анан мынал күнү дейсиң. Түк жазат. Ошондо кайсыл саат канчада дейсиң, түштөн кийин дейсиң, канчада, 3, каерде? Саномия станциясында болобу, болот. Анан чук жазат дагы, карап туруп, 3-төн 3 өткөндө жолукпайлы, себеби Саномия станциясына ошондо поезд келет экен дейт да. Анан кийин 3-төн 2 өткөндө келет экен, мен сыртына чыккыча 1 мүнөт болуп калат го, 3-төн 3 өткөндө жолса болобу. Сен унутпа, ал точно унутпайт да. Гарантия. А бирок бизде деле гарантия бар да унутуп калат дегенчи. Ушундай учурлар аябай ыңгайсыз абалда калтырат. Ошон үчүн берекелерим, кече дагы Идрис сонун окуя айтып берди го, бир япон келди дейт. Анан мен студентмин дейт, которуп берем, англисче сүйлөй алам, ала жүр, мага да акча табыш керек. Макул деп ала жүрөт дейт, чогуу жүрөбүз. Анан бир күнү мороженое жегем келип атат деп эле мороженое алдык дейт. Анан бир убакта Идрис эмне десем, мына мороженедин кагазын кайка ыргытайын дейт. А мен давно ыргытып ийгем дейт. Анан айтты дейт, вот бияка ыргыт, аны мусорго кошуп кой десе, кантип ошого дитиңер барат. Сенин жериң, сенин мекениң, мен ыргыткым келбейт ата, сен кантип ыргыттың деп айтты дейт. Ошол болду, азыр мен эч качан ыргытпайм, бүт мусорлор чөнтөгүмдө жүрөт дейт. Ошол нерсе менде да бар, мен Японияда окуганмын. Япон керемет сыр деген китебимден окусаңар болот, алакандагы ак кагаз деген. Таттуу жеп алып, караңгыда эч ким жок, велосипедде баратам, шоколадты жедим дагы мынантип барып бир ыргыткан жокмун да, себеби адамдар ыргытпаса сен да ыргытпайт экенсиң. Аякта жаш балдар ити эгерде иттик кылып койсо кечирип койгула. Ошону пакетке уруп алып кетишет да. А бизде парковкаларда биринчи келген адам эң акыркы бурчуна апарып коет. Экинчиси келип, шашкандар келип оңой койсун деген түшүнүктө. А бизде даңкайган жер турса, келесиң дагы ортосуна коесуң, экинчиси тигил бурчка коет, бул бурчка коет. Ошолордучу иреттесе жарымы экономдосо болот да. Анан келесиң, же бир машина батпайт, же жакын эмес да экөө. Ушинтип эле коюп кете берет мындайчы. Ушул нерселердин баарын жөнгө сала турган ким силерсиңер? Адам оңолмойн, амал оңолмойн, адам оңолбойт, адам оңолмойн, алам оңолбойт. Ошон үчүн өзүңөрдүн оңой бергиле, ошондой жакшы жетекчи болосуңар. Дем бере турган, шык бере турган, көңүлдөрдү көтөрө турган, адамдарды бириктире турган жетекчи болгула. Өзүңөрдүн тармагыңарды жакшы билгиле. Сенден да күчтүү адис болсо, ошонун күчтүүлүгүн моюнга ала билиш керек да. Ошондо жакшы жетекчи болосуң. Мына маданият тармагында бардык менден жакшы билгендер толтура, музейдин тармагын жакшы билгендер толтура, туризм тармагын жакшы билгендер толтура, кино тармагын, ошолор менен кеңешип иш кылат элек го. Бирок кеңешкенде дагы адамда иман болбосо өзүнүн кызыкчылыгын биринчи орунга коюп коет да, ошону да биле билишиң керек. Акырын анын кеңешин аткара берсең, ал билет, бирок өзүнүн кызыкчылыгын биринчи орунга коюп коет. Анан ыйман кабайт элем, эгерде иман болбосо мамлекеттик кызматка барбай эле койгула. Карагыла, азыр сонун врачтар бар, бирок ыйман биринчи орунга болбосо,
Ал келген адам коркутат да, о өлүп каласың, сени кесиш керек дейт. Эмнеге? Көзүнө акча көрүнүп атат. Болдор болбос бир хулиганды кылып койду. Милицияга барып ачыгын айтып атат. Эми ушундай болуп калды кандай десе, камалып кетесиң, 10 жылга камаласың. Сен мынча акча бер, анын көзүнө акча көрүнүп атат. Адамдын тагдыры жакшы болсун, бактысы ага баары бир. Ошон үчүн ыйман болбосо барбай эле коюш керек. Бул компонентти сөз көтөрүш керек. Кудайым колдосун, бактылуу болгула. Чоң рахмат.